Жаназа тууралуу айтып коелу. Арыстан Алай öldü дейт бүгүн, асынып. Анан бирөө азыр эле аудио жөнөттүр. Молда келе көңүл буруп койгула, жаназасына барып 5-10 сом үчүн жаназасын окуп жүрбөгүлө дейт. Туура. Мен Кудаймын деп жүргөн адам мусулман эмес ал. Ага жаназа өткөрсө да өтпөйт. Жаткан жайы жаннат болсун деп жүрбөгүлө. Мен Кудаймын деген адамга ырайым тиленбейт, каргыш тиленет. Бул тамаша эмес. Бул тамаша эмес. Болот да, эртең жаназасы окулуп бүткөнчө чейин, бүткөндөн кийин дагы болот. Кыргызстанда белгилүү адамда. Эми өтүп кеткен адам тууралуу жаман сүйлөбөс болду. Тагдыр Кудайымдын колунда. Бирок сырткы келбетинде биздин көргөнүбүз мен Кудаймын деп жүрдү, мусулманчылыкка, шариатка түп келбеген иштерди, сөздөрдү сүйлөп жүрдү. Болду, биз ага эмне дейбиз? Мусулман эмес, капыр дейбиз. Өз тагдыр өз колунда. Кудай тааланын алдында жүрөгүндө эмне бар экенин сырын билбейбиз. Акыл эси ордунда эмес десе, жин кирип алган ичине десе, дейбиз аны. Аяка кирбейбиз билбегенде. Ал сырды Кудайым өзү билет.